Чоңлайда эки окуучунун өмүрү кыйылды. 16 декабрь күнү Чоңлай районунда эки окуучу жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 16 декабрь түнү Дароот Коргон Карамык жолунда унаа менен катуу ылдамдыкта келе жаткан 3 окуучу унааны башкара албай кырсыкка кабылган. Алар 10 класстын окуучулары болгон. Окуучулардын экөө каза болуп, бирөө аман калган. Чоңлай район аймагында башкача айтканда Сарташ Карамык автоунаа жолунун 127 чакырымда жол транспорт кырсыгы болгон. Toyota Mark 2 үлгүсүнүн автоунаасынын айдоочусу ролуну башкара албай жолдон чыгып антарылып кеткен. Натыйжада айдоочусу жана бир жүргүнчүсү каза болгон. Бир жүргүнчүсү Чоңлай райондук больницасына келип кайрылган. 2008 жылкы окуучулар үчөө Чоңлай районунун Дароот Коргон айылынын Саид атындагы орто мектебинин окуучулары. Бишкекте бир эле учурда номер 33, 89, 67 мектептерде жана Кыргыз-Орус Славян университетинин башкы корпусунун имаратында бомба изделүүдө. Бул тууралуу Северлов райондук милициясынан билдиришти. Милициянын билдирүүсүнө караганда жеринде ыкчам төрөгө топ иштеп жатат. Кызматкерлер, мектеп окуучулары жана студенттер эвакуацияланды. Жеринде ошондой эле имдин кинологтору иштеп жатышат. Эске салсак, 13 декабрь күнү да Бишкектеги мектеп, оорукана, сода борборлору, ал тургай төрөтүүлөрүндө да бомба бар деген маалымат түшкөн. Жерине саламаттыкты сактоо министри барып өз көзөмөлүнө алган. Мекемелер курчалып, ичиндеги адамдар сыртка чыгарылган. Бирок маалымат жалган болуп чыккан. Жыл аягына чейин 16 мектеп жана 2 бала бакча пайдаланууга берилет. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев билдирди. Анын айтымында, учурда президенттин тапшырмасына ылайык 100 мектеп бүт көрүү планына ылайык 84 мектеп пайдаланууга берилип, дагы 16 мектеп пайдаланууга берүү стадиясында турат. Ошондой эле Орунтаев белгилегендей, 2023 жылдын 10 бала бакчасынын курулушу бүт көрүү жана 1 бала бакчанын имаратын оңдоп түзөө пландалган. Бүгүнкү күнгө карата 8 бала бакча пайдаланууга тапшырылды. Калган 2 бала бакчанын жыл аягына чейин ишке берилерин кошумчалады. Акылман президенттик лицейи келечектеги мамлекеттик органдардын татыктуу жетекчилерин окутуп чыгарат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров курултайдын 2 күнүндө айтты. Тилекке каршы кадр маселеси көйгөй бойдон калууда. Көптөр трибунада кооз сүйлөгөнү менен, бирок иш жүзүндө иштин реалдуу натыйжалары жок. Демек ушул себептен жетекчилердин алмаштырууга туура келүүдө, деди Садыр Жапаров. Совет доору эскирип, президент ал убакта кадрларды даярдоо болгонун баса белгиледи. Отличниктер жогорку окуу жайларды тапшырышкан, кызыл диплом менен бүтүрүүчүлөр сөзсүз мамлекеттик кызматка чакырышкан. Жетекчилик позициялары карьералык тепкичтерде ыраты менен көрсөтүлгөн мыктылардын мыктысы ээлешкен. Бирок биздин соңку тарыхта тааныш билиш менен жумушка орношкон учурлар бар болгону анын баары билгендигин айта кетти. Садыр Жапаров мындай аракеттерге бөгөт коюп, акыркы 3 жылдан бери андай нерселер токтоп калгандыгын баса белгиледи. Мындан тышкары мамлекет башчысы быйыл Ысык көлдө ачылган Акылман президенттик таланттуу балдар лицейи 20-30 жылдан кийин өз жемишин берерине ишеним билдирди. Садыр Жапаров бул лицейде келечектеги мамлекеттик органдардын татыктуу жетекчилери окутуп чыгаруу милдетин коюп жатат. Президент Садыр Жапаров лицейде сынактардын жыйынтыгы менен республиканын бардык аймактарында тандалып алынган таланттуу окуучулар билим алып жаткандыгын баса белгиледи. Өз кезегинде мамлекеттик лицейдин бүтүрүүчүлөрүнө колдоо көрсөтүп жардам берет деп билдирет Жапаров. Эске салсак, жакында гана Билим берүү министрлигинин карамагында болгон Акылман лицейи президенттин карамагына өткөн. Мугалимдердин укугу качан корголот? Курултай учурунда Садыр Жапаровго мугалимдердин укугун коргоп бериңиздер деген сунуш түшкөн. Ал эми өлкө башчы туура маселе, мен дагы кээде көрүп алып кейим. Биздин убагыбызда сызгыч менен башыбызга томойтой эле чапчу, анан үйгө барып айтсаң чала болот. Тентектик кылдың да деп айтышат. Анткени ата энебиз тентек экенибизди билет да. Мугалим жөндөн жөн эле чаппайт, урушпайт, деди Жапаров. Мугалимдерди коргошубуз керек. Мен да көрүп алып кээде кейим ушул анча-мынча бая балдарды кичине чугуп койсо, чертип койсо эле азыр дагы аябай эме болуп калбадыкпы? Деги чын тийбес болуп. Биздин убагыбызда башыбызды томуйта эле чапчу сызгыч менен. Анан үйгө барып айтсаң, чала болот сени дечү. Тентек кылдың да деп. Анткени тентек экенибизди билет да атабыз.
Бирок жөндөн жөн чапчы эмес. Жөндөн жөн эле мугалим чаппайт, мугалим урушпайт. Тентек кыласың, жинине тиесиң, анан кекиртектен өтүп кетет, ашып кетет, андан кийин анан чабат да. Боор менен чапчу, маңдайга, чекеге чапчу бизди боор менен. Сызгыч менен болгондо да кичинекей сызгыч эмес, билтейген жана 3 буруштук сызгычтар менен чапчу, калың момундай сызгычтар менен. Эчтеке болбой эле жакшы тарбия алып чыктык. Ошон үчүн эми анча-мынча болсо эн аталар деле, балдар деле көтөрүп коюш керек. Бала тентек кылса, же болбосо үй тапшырмасын аткарбай атса, окубай атса, мугалим аракет кылып атат да, ушуга билим берейин, ушу уядан учуп чыгып, жакшы адам болсун деп атат да. Анан окуучулар да кээде аша чаап кетип атат. Бул жагын мен дагы колдоймун. Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнө жаңы жетекчи дайындалды. Ош облусунун Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп 62 жаштагы Акпермет Толтоева дайындалды. Толтоева 1961 жылы 21 апрелде туулган. Ал буга чейин Ош шаарындагы Уркуя Салиева атындагы Зендүү балдар лицей интернатынын директору болуп иштеген. Акпермет Толтоева Оштогу Юрий Гагарин атындагы орто мектепти аяктаган. Ош мамлекеттик университетинин химия биология факультетини артыкчылык диплом менен бүтүргөн. Жогорку окуу жайды аяктагандан кийин колледж жана техникумда бир нече жыл иштеген. Оштогу Уркуя Салиева атындагы Зендүү балдар лицей интернатынын директордук чарбалык иштер боюнча орун басары 2006 жылдан 2023 жылга чейин директор болуп эмгектенген. Акпермет Толтоеванын атасы менен президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элнис Толтоевдин атасы бир тууган. Бул маалыматты Акпермет Толтоева өзү жымкаларга тастыктады. Ош шаарында орус тили бекер окутулат. Кечээ Ош шаарындагы орус үйүндө Роз кызматташтыгынын өкүлчүлүгүнүн алдында орус тилин окутуу боюнча окуу борбор ачылды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Бардык керектүү жабдуулар менен камсыз болгон окуу борбору окуучуларды орус тили боюнча билимин тереңдетүүгө жардам берип, Орусиянын жогорку окуу жайларына бюджеттик орунга өтүүгө өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө орус тилин окутуу борборлору Роз кызматташтыгынын колдоосу менен Кант, Нарын жана Талаш шаарларында ачылып иштеп жатат. Туркияда Чыңгыз Айтматовду эскерүү кечеси өттү. Ала Тоодо аламга жол салган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасы Стамбулда өттү. Бул тууралуу КРНын Стамбулдагы башкы консулунан билдиришти. Иш-чарага башкы консул Лира Садыкова, Түрк мамлекеттеринин уюмунун башкы катчысынын орун басары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Калкыбыздын кадырман уулу, улуттук сыймыгыбыз, дүйнөнү дүңгүрөткөн жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн 95 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасы болуп жаткандыгы абдан маанилүү. Анткени кыргыз элинин өзүнүн 2000 жылдан ашуун тарыхта адамзаттын руханий казнасынын эки феноменин биринчиси Улуу Манас дастаны болсо, экинчиси Чыңгыз Айтматов, деди Лира Садыкова. Иш-чаранын жүрүшүндө кыргыз студенттери концерттик программа уюштуруп, улуттук бийлер аткарып, дүйнөлүк классикага арналган чыгармаларынан үзүндү тартуулашты. Эскерүү кечеси КРНын башкы консулдугу, Стамбул шаарында жашаган кыргызстандык студенттер жана жарандар менен биргеликте уюштурулган. Ош шаарындагы номер 12 кесиптик лицейде Алтын кол аттуу атайын иш-чара өткөрүлүүдө. Көргөзмөгө окуучулар катуу даярдык менен келгенин байкоого болот. Иш-чарада ашпозчулар тарабынан жасалган тамак аштын түрлөрүн, тигүүчүлөр тигип даярдаган үйгө керектүү буюмдар жана башкалар көрүүчүлөргө тартууланып, жеңүүчүлөр аныкталды. Бул иш-чаранын негизги максаты окуп жаткан студенттерди шыктандырып жана аларды эл алдына тартуулоо болду. Ошондой эле кесиптик лицейде окуган ар бир окуучуга мугалимдер тарабынан алкоолор, жакшы тилектер айтылып, ар тараптуу куттуктоолор менен коштолду. Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинин номер 12 кесиптик лицейи жыл сайын биз окуучуларыбызды ушул кесипке, өздөрү тандаган кесипке умтулуусун, кызыгуусун арттыруу максатында жылына окуу жылдын ичинде 2 жолу көргөзмө өткөзөбүз. Бул көргөзмөдө окуучуларыбыз өздөрүнүн колдору менен жасаган, өздөрү тандаган кесиптин изделияларын жасашат, буюмдарын. Акыркы убактарда бизде бүт жакшы окуган окуучулар келип, кызыл диплом бергендерибиз көп болуп атат.
анан окууну аяктагандан кийин болсо ширетүүчүлөрүбүз деле, сантехниктерибиз деле, электромонтерлорубуз деле, анан чач тараштар, бул тигүүчүлөр, ашпозчулар баардыгы жумушка жайгашканга буларда мүмкүнчүлүк бар. Иш чараны атайын сырттан куттуктап коноктор келип, студенттерге стимул катары өз билектерин тапшырып кетишти. Көргөзмөдөн биринчи орунду алган тайпа бир күн кечке даярданышканын жана 27 тамак аштын түрүн даярдап алып келишкенин кошумчалады. Мына бүгүнкү 12-чи кесиптик лицейдеги иш чарага атайын биз катышканы келип отурабыз. Мына жогорку деңгээлде өтүп атат иш чарасы. Мен ушундай бир балдардын жасаган өздөрүнүн колу менен ошол өздөрү жасаган нерселерин көрүп мен да өтө толкунданып кубандым. Азыркы учурда биздеги Ош шаарындагы кесиптик лицейлердин дагы акыркы учурда потенциалы жогорулап, кесип же өнөр үйрөнөм деген балдардын азыр саны өсүп атат. Мен ойлойм, бул кесип же өнөр эч жерде баягы ачка калбайт дегендей, эч жерде көчөдө калбайсың. Ошол себептен дайым буларга ийгилик каалап кетем. Канатпы бул термо полдорду ысытат го, ошолдон жасаганбыз. Ошону сатып алып, анан формасын кыркып, анан үстүндөгү сарысын алып салганбыз. 322 тайпасында тигүүчүлүктө окуйм, 12-чи кесиптик лицейде. Бул көргөзмөдө мен өзүм дагы кызыкчылыгымды көбөйттүм деп айта алам. Өзүм кесибиме дагы көбүнчө кызыкчылыгымды кылып, көп өнөр алдым. 12-чи кесиптик лицейинде окуучуларды шыктандыруу максатында мындай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Окуучулар өз кесибинин мыкты болушу үчүн мугалимдер талыкпас мээнет менен билим берип жатканда баса белгилеп кетпесек болбос. Эң жакшы деңгээлде даярдандык биз. Менин группам 322 тайпасы 2-чи курс эле, быйыл бүтүрүүчү курс. Ошон үчүн бизде эң жакшы даярдык болду. Квартальный комитеттен мындай ыраазычылык баракчасын алдык. Кыздарыбыз өтө кооз буюмдарды жасашты. Мисалы үчүн эле букет мен айта турган болсом, бул акча дарагы, бул ар бир үй бүлөдө, ишканаларда, офистерге койсок болот, эми алып келет, байлык алып келет. 620дан ашык окуучусу бар номер 12-чи кесиптик лицей 2 жыл убакыт аралыгында тигүүчүлөрдү, чыгач усталарды, электр жана газ ширетүүчүлөрдү, ашпозчу, чач тарач, визажист, кондитерлерди даярдап чыгат. Андан тышкары окуучулар бюджеттик негизде кабыл алынып, 2 маал ысык тамагы менен камсыздалган. Жалал Абад шаарындагы Исхак Разаков атындагы спорт мектебинде өспүрүмдөр арасында спорттун эркин күрөш түрү боюнча турнир өттү. Иш чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ата-энелер, спорт күйөрмандары катышты. Грек-ринг күрөш боюнча спортчу эри Бакыт Тубанаевдин жаркын элесине арналып уюштурулган турнир 2 күнгө созулуп, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын 400 спортчу катышты. Жеңген өспүрүмдөргө акчалай сыйлыктар жана ардак грамоталар тапшырылды. Иш чаранын соңунда Көгарт жаштар биримдиги коомдук фонду тарабынан марафон өткөрүлдү. Максаты жаштар арасында ар кандай кылмыштуулуктун алдын алуу жана өспүрүмдөрдү спортту сүйүүгө үндөө болуп саналат. Марафондон түшкөн акча Көгарт кичи шаарчасын өнүктүрүүгө жумшалат. Эске салсак, Бакыт Тубанов 2006-жылы 22 жашында дүйнөдөн кайткан. Уюштуруучулар анын ысымын түбөлүккө калтыруу максатында мындай спорттук иш-чаралар жыл сайын өткөрүлүп турарын билдиришти.